Баарга куттуктоо сөзү биздин мынакей Бакай Ата Манас райондорунан келген жаш саясатчы, жетектөөчү адистер бар. Баарыңыздарды куттуктоо сөзүнө чакырам. Биз азыр конокторубузга сөз берейик. Анан акырында биз жыйынтыктоочу сөз кылып өзүбүз сүйлөп берейик. Саламатсыздарбы, урматтуу Айтматов районунун жаштары, баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Биринчиден мэрим ишиңе ийгилик каалайм. Ошо районуңдун жаштарын өркүндөтүп жүрө беришиңди каалайм. Анан кийин Манас райондук маданият бөлүмүнүн тарабынан жетекчибиз келе албай калды. Анын артынан да чын жүрөктөн куттуктаймын. Байыртан кыргыз барытуар, ба жеткиз када салтуар, саламдашпай сөз баштабай кыргызда. Саламатсыздарбы, кымбаттуу кыргыз элим, урматтуу коноктор, кадырлуу кутман күнүңүздөр менен. Мен Бакайда райондук маданият бөлүмү башчысы Мусулмангул Төлөбаев агайымдын атынан келдим. Агайым бир себептер менен колу бошолбой келе албай калды. Жаштар баарыңарга ишиңерге ийгилик. Жалпыңыздарды алдыда жатырып кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен ак тилимден куттуктаймын. Жаңы жыл жерибизге жакшылыктарды тартуулап, жаркын маанай чачкан, берекесин төккөн, бейпил турмуштун, бардар жашоонун, бакылап келечектин жылы болсун. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу Айтматов районунун тургундары, бүгүнкү форумдун катышуучулары, сиздерге терең ыраазычылык. Ошо биз ушундай бир сонун, ушундай бир жогорку деңгээлде өтүп аткан форумуңуздарга чакырганыңыздарга, ошондой эле терең ыраазычылык Мира Сейдикеримова ушундай бир имам хатибибизди биринчиден болуп чыгарып, ушундай бир диний, адеп ахлактуу, ушундай бир жакшы темада сүйлөп берди. Анан артта ушундай бата болуп атса, ушундай бир Омин деген мындай сөз чыкты да. Анан мен ушундай аябай сүйүнүп калдым. Адеп ахлактуу жаштарыбыз бул Айтматов районунда көп экенин терең ыраазычылык сиздерге. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу жаштар, урматтуу чакырылган коноктор, рахмат мээрим айым ошондой бизге форумубузга конок катары сөз берип жатканыбызга. Бул жерде биздин экинчи жолу болушубуз. Бакай Ата Мурас коомдук жаштар уюму бул Бакай Ата райондук маданият бөлүмү менен тыгыз кызматташкан жаштар саясатынын жергиликтүү деңгээлде өнүктүргөн уюм. Биз буга чейин ушул жакшы инклюзивдүү иш-чарага катышканбыз. Сырлары менен жан дүйнөмдө ушул жерде катышуучулардын белеги көп, мол иш-чара болгон. Мына ушул жерден ошо биз Нурис мырзаны көргөнбүз. Демек, ушул жерде ошо мэрим менен эрик шаркак болуп иштеген мамлекеттик администрациясы, маданият бөлүмү ынтымагы аябай кубандырат. Ошол сиздердин ынтымагыңыздар жуксун башка райондорго, мен ошону каалайт элем. Жергиликтүү бийликтин башчылары, ошо сиздер, мына администрация аким орун басары отурат, президенттин облуста өкүлүнүн орун басары ошо Мира айым отурат. Мына ошо сиздер бул жерге келип жаштарга сүйлөп бергениңиздердин өзү карааны бул чоң дух берет да. Бул жерде окуучуларга басым жазып кетет элем да. Мурда ушундай форматта иш-чаралар мамлекеттин грамотасы берүүсү менен гана чектелип калчу да. Азыр мамлекет каржылык колдоону өзүнө алды да. Бул иш-чаранын баардык ошол бул жерде мекеменин ижара акысынан баштап, ошо алган сыйлыктарыңыздарга чейин бул элибиздин салыгынан чогулган мамлекеттин акчасы да. Ошон үчүн сиздер мамлекетке тиреп, таянып, жаркын келечекте көп аракеттерди кыла бересиздер. Рахмат. Кудайым буйруза, быйылкы жылыбыз Айтматов районунда өтө сонун жылдардан болду бул. Канча ийгиликтер болду, канча жетишкендиктер болду. Кудайым мындан кем кылбасын, эмки жылкыбыз дагы, келерки жылдарда орусча айтканда будущем көп ийгиликтерге жетип жүрөлү. Канчалаган жакшылыктар болду, президент бир эмес 2 жолу келип кетти, депутаттар канча болуп атты, марафондорубуз кандай деңгээлде уюштурулду. Ошонун баардыгына ушул жерде отургандардын ар бириңиздердин салымыңыздар бар. Ошол жерде келген конокторубуз да келип катышып отурушат. Мына карап көрөлүк кандай деңгээлде болуп атат да.
Эми Кудайым буйрса эмдиги жылы ушул жерде сыйлык алгандар ушул кинотеатрга батпай калсын деп тилек кылам. Себеби дегенде бизде мыктыларыбыз аябай көп. Биз биринчилерден болуп карап көрөлүк. Мындай бир мамлекеттен үмүт кылбастан, башка жактан үмүт кылбастан өздөрү аракет кылып чуркашты. Мына карап көрөйүк, республиканский деңгээлде өзүбүздүн спорт комплексибиз ачылды да. Бул нерсе өтө чоң жетишкендик. Президент өзү келип ошону баса белгилеп, оозунда айтып берди да. Карап көрөйүк. Кудайым буйрса, мындан дагы ошол жерде болочок президенттер, министрлер, көптөгөн жакшы мыкты чыган кадрлар ушул жерден чыксын деп тилек кылабыз. Ушул жерден сыйлык алгандар эмки жылы батпай калайыкчы, бир гана көрөйүкчү. Ошондуктан баарыбыз ниет кылайык, жүрөгүбүздөн чечим чыгарайык. Өзүбүз үчүн эле эмес, эл көрсүн үчүн эмес, башка үчүн эмес, именно Кудай үчүн өзүбүздүн коомчулукту алдыга сүргөн адамдардан болойлук. Кудай үчүн өзүбүздүн мамлекетти алдыга сүргөн, мамлекетти өнүктүргөн адамдардан болойлук. Качан биз ошол жүрөк чын жүрөктөн кыла турган болсок, ошондо мамлекет алдыга карай сүрөт. Бирөө көрсүн үчүн кылсак чарчап калабыз, көрбөй калат, аргандай болуп калат. Бактылуулук качан келет дейт? Бир адамга жакшылык тартуулоо менен бактылуулук келет. Биздин ийгиликтин жаратмандарыбыз жаратман деген сыйлыгын алып атат. Бул деген сөз булардын ниетинде мисалы үчүн жок эле да. Мен сыйлык алсам экен же мен буну алсам экен деп. Алар чын дилинен ошого мээнет кылган, ошого аракет кылган, ошонун чын дилинен кылган себептен мына Кудай деген кур калбайт дегенде бүгүн сыйлык ээлери болуп отурасыздар да. Баарыңыздарга кут болсун. Рахмат. Рахмат, урматтуу ар бир райондун жаштар саясатын жетектөөчү адиси мырзасың, баарыңыздарга келип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу жаштар, келечекте алдын ала айтуунун бир гана жолу бар экен, бул аны жаратуу дейт. Урматтуу Айтматов районунун жаштары, жаратман болуңуздар, жаратман бололу. Жаңы Кыргызстан сиздер менен куралат. Ар бир элдин, ар бир жердин, ар бир райондун патриоту болуп, дайыма өзүңүздөрдү алдыга умтулуп, бийиктикке умтулуп, жаңы Кыргызстанды сиздер менен биргеликте чогуу куралы. Рахмат барыңыздарга.